Азыркы учурда коомчулукта активдүү талкууланып жаткан мөңгүлөрдүн эриши өткөн кылымдан бери актуалдуу болуп келүүдө. Окумуштуулар табигаттын бул тең салмаксыздыгынын терс таасирлери көбүрөөк адамзаттын ишмердүүлүк натыйжаларына тийип жаткандыгын далилдеп келе жатышат. Тагыраак айтканда, автоунаалардан чыккан газдар энергетикалык ресурстардын натыйжасыз колдонуусу болууда. Ал эми Кыргызстандагы айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирлери тууралуу кеп болгондо ири кен ишканаларына байланыштыруу адатка айланып калган. Кээ бир депутаттар дали алтын кенчилер Ак Шыйрактагы бардык мөңгү катмарларын бузуп жатышат дегендей пикирлерин айтышууда. А дегенде эле Кумтөр кен жери иштеп жаткан аймактагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн белгилешет. Биздин журналисттер эчен жылдардан бери Кыргызстандын мөңгүлөрүн изилдеп келген окумуштууларга кайрылып, мөңгүлөргө жакын аймактагы мындай абалды билип көрүштү. Кененирээк кийинки материалда. Муз катмарларын карьерди басып калуу коопсуздугун алдын алуу үчүн компания жетекчилиги Кыргызстанда теңдеши жок муздарды кесип алуу тартибин көрүүдө. Чет элдик гляциологдордун пикиринде мөңгүлөрдүн бир бөлүгүн бассейндин башка бөлүгүнө көчүрүү уникалдуу иш-чара болуп саналат. Ал эми муз катмарларын көчүрүү эң биринчиден зарылчылык болуп жаткандыгын алтын кен ишканасынын өкүлдөрү гана эмес, абалды өз көзү менен көрүп баалашкан көз карандысыз окумуштуулар да айтышууда. Все думают, наверное, что мы этот лед. Бардыгы бул муз катмарларын биз бир жакка жоготуп жаткандай ойлошот. Чындыгында биз муздарды мына бул жерге топтоп жатабыз. Бул муз үймөгү 30 номер деп аталат. Аны биз мөңгүлөрдөн алып бул жерге гана көчүрүп коебуз. Мунун бардыгы мен мурдадагы айткандай коопсуздук үчүн жасалууда. Переносим сюда и все. Ысык көлдөгү Кумтөр кен жери ишмердүүлүгү жүргүзүлгөн аймактагы мөңгүлөргө бир канча көз карандысыз экспедицияларды жасаган. Алардын бирине кирген орусиялык окумуштуу Виктор Поповнин мөңгүлөрдүн эришинин негизги себеби климаттык өзгөрүлүшүнөн болуп жаткандыгын белгиледи. Ага экинчи жолу көз карандысыз топту жетектеген орусиялык гляциолог Дмитрий Петраков дагы кошулууда. Не секрет, что ледники в мире отступают. И отступают достаточно быстро. Азыр бүт дүйнөдө мөңгүлөр чегинип, ыкчам ээрип бараткандыгы эч кимге деле сыр эмес. Эмнеге мындай болууда? Менин оюмча бардыгыңыздар жылуулук температурасынын ийилчээктигин көрдүңүздөр. Сөзсүз бул ар түрдүү аймакта ар башкача пайда болууда. Кээ бир райондордо жалпы жылуулуктун айынан муздактык пайда болууда. Бул дагы өзүнчө парадокс. Бирок мунун бардыгы бир чынжырдын үнүндөй. Мөңгүлөр дүйнө боюнча азайып баратат. Кыскаруунун ылдамдыгы жогорулап. Негизги фактор бул аба ырайынын өзгөрүшүнөн болууда. Главным фактором этого сокращения является изменение температурного режима. Тескеринче бул муздарды башка жерге көчүрүп, жана калың буштектерди түзүү менен Кумтөр өтө жай эриген техногендик таштай мөңгүлөрдү жаратууда. Анын эриши эң төмөнкү пайызда экендигин белгилөөдө. Я могу так сказать, что объем... Менин айтайын дегеним, которулган муз катмарынын көлөмү Ак Шыйрак мөңгү катмарларындагы жалпы катмардын жоготуусу 5% гана түзгөн. Кесип көчүрүү 2003 жылдан 13 жылга чейин жүргүзүлгөн. Эмнегедир бир мөңгүнү жылдыргандай болгону менен, болгону 5 гана пайыз болгон. Муз катмарларын көчүрүү эң күчтүү экскаваторлордун жардамы менен жүргүзүлөт. Муз дубалдарына атайын тоо техникалары колдонулат. Бул өндүрүш тилкесине Caterpillar самосвалдары тартылган. Алардын оор жүк ташуу кубаты 177 тоннага чейин жетет. Бир суткада алар 20 000 куб музду иштетет. Иштетилген муздар эч кайда жоголбойт. Алардын бардыгы атайын бөлүнгөн тилкеге көчүрүлөт. Биз 94-жылы Кумтөр кен жерин иштете баштагандан бери муздарды иштетип келебиз. Ал болсо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн уруксааты менен жасалууда. Бирок менин айта кетейин дегеним, чындыгында акыркы жылдары муздардын жоголушун төмөндөтүп жатабыз. Тагыраак айтканда муздарды башка жерге көчүрүп, атайын сактоо жайына топтойбуз. Ал жерде муздар эрибестен сакталууда. Илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, кен жери иштери аяктагандан кийин 100 жыл аралыгында мөңгүлөр өз алдынча калыбына келип калышат. Окумуштуулардын айтымында Кумтөрдүн мөңгүлөргө тийгизген эки таасири бар. Алардын бири Давыдов мөңгүсүндөгү муздарды механикалык тазалоо жолу. Анда муз алынып, башка бир коңшу бассейндерге жайгаштырылат. Мына ушул жерден парадоксал абал жаралууда. Мөңгүлөрдүн көлөмү кыскарууда, бирок катмарларынын же Ак Шыйрак массивиндеги мөңгү ресурстарынын көлөмү Кумтөрдүн ишмердүүлүгүнүн эсебинен кыскарган жери жок. Естественным путем Ак Шыйрак аймагындагы мөңгү катмарлары табигый жол менен ээрип жатат. Алар 350 чарчы километр аянтта ээлешет. Табигый жол менен алар 2 куб метр муздарды 10 жыл ичинде жоготушкан. Буга Давыдов мөңгүсүнүн толук 3 мөңгүсү кирет.
за эти 10 лет. 1960 жылдан 2012 жылдар аралыгына салыштырсак, Тянь-Шань мөңгүлөрү жылына 5 куб километр суу жоготуп келген. Буга карабай өндүрүш коопсуздугу бул Кумтор компаниясынын негизин түзүп келүүдө. Бардык иш-чаралар айлана чөйрөнү жана кызматкерлерге ыңгайлуу жагдай түзүүгө жумшалууда. Алардын бири дагы муздарды жылдырып жана тоок-кен ишкеринин коопсуздугун камсыздоо үчүн жасалууда. На эти процессы. Ал жерде эки көз карандысыз топтор бардык процесстерди карап чыгышты. Бири-бирине көз карандысыз топтор климаттын өзгөрүүсүнөн болуп жаткандыгын белгилешкен. Алар бир канча жолу өндүрүштүк ишмердүүлүгү эч кандай таасир бербегендигин айтып чыгышкан. Оказываем влияние мы. Вследствие производственной деятельности. Компания көз карандысыз илимий кызматкерлердин тобун мөңгүлөрдүн абалын изилдөөгө системалык түрдө чакырып турат. Жакында эле орусиялык гляциолог Дмитрий Петраковдун тобу илимий изилдөө экспедициясынан кайтып келишти. Анын жыйынтыктары аткарылган иштери жана адистердин сунушу. Анализдер жасалгандан кийин кабарланмакчы. Бирок азыртадан эле бийик тоолуу өндүрүштүн Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө тийгизген таасири төмөн экендигин айтууга болот. Анын үстүндө глобалдык жылуулук процесстеринин талкалоочу күчүнө салыштыруу дагы мүмкүн эмес.